Бишкекте чоңдорду окутууну алдыга жылдырууга арналган эл аралык илимий практикалык конференция жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, иш-чара Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде өтүп, анда өлкө аймагында үзгүлтүксүз билим берүү жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу жана бул багытты өнүктүрүү боюнча талкуу жүрдү. Bizim kayıtçımda Bişkek. Dem ağay siz bu hazır ayağına yapılamıyor. Eğer de biz şu meseleyi biz alsak, o şunu çoğun meselelerde biz jasayamaz. Ең негизгиси бул бүгүнкү өткөрүлүп аткан практикалык илимий конференцияда тажрыйба менен бөлүшүп, бул абдан жакшы нерсе болуп атат. Коңшу мамлекеттерден келген формалдуу секторда билим берүү алкагында чоңдордуу билим берүү боюнча тажрыйбаларын бөлүшүп атат. Бул жакта биз дагы өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшүп кеттик. Чоң адамдарды окутуу боюнча Ош мамлекеттик университетинде 20 жана 21 окуу жылында, 21 жана 23 окуу жылында азыркы учурга чейин 22 тренер атайын ушул проект негизинде даярдалды. Азыркы учурда Ош мамлекеттик университетинде атайын ушул чоң адамдарды окутуу боюнча лаборатория түзүлүп жатат. 3 жыл мурун өткөм, биринчи выпуск болуп эсептелинебиз. Ага чейин тренер болгону менен бул жерде бизди чоң адамдарды кантип окутууну үйрөткөн. Ошол программадан кийин мен көп өзүмдүн дагы көндөмдөрүмдү жакшыртып, билим алып, чоң адамдарга башкача подход жасашты, башкача дагы жаңы нерселерди кошушту үйрөнүп, ошодон бери дагы андан көп тренинг өтүп, мисалы үчүн эмоционалдык күйүү боюнча тренингтерди өтүп, башка темаларда, психологиялык темаларда тренинг өтүп жүрөм. Анан бул программанын таасири аябай чоң болду десем болот. Бул иш-чарага педагогика жана андрогогика тармагындагы алдыңкы эксперттер, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес секторлордон, ошондой эле эл аралык эксперттер чогулуп, чоңдорду окутуунун учурдагы тенденцияларын, кыйынчылыктарын жана келечектеги перспективаларын талкуулашты. Конференция катышуучулары билимдери, ийгиликтүү тажрыйбалары жана андрогогикадагы инновациялык ыкмалар менен бөлүшүп, бул багыттагы үзгүлтүксүз билим берүү концепциясын өнүктүрүүгө салым кошорун белгиледи. В современном мире Учурда дүйнө жүзүндө билим берүү багыты дагы өзгөрүп жатат. Мисалга алсак, чоңдор үчүн билим берүү азыр актуалдуу десем болот. Буга чейин кесипти жаш кездеринде тандап келсе, азыр жашы өтүп калган улуу муунга ар кандай багыттагы сабактар өтөт. Ал менен алдыңкы технология, заманбап жабдыктарды колдонуп билүү үйрөтүлөт. Азыр бүт дүйнөдө ушу улуу муунду кайра окутуу маселеси туруп атат. Аларды жаңы адистиктерге көндүрүү. Ошон үчүн бул мындай койгон проблемалар өтө актуалдуу болуп атат. Анан дагы айтып атпайбызбы, азыр адистер пенсионер адистер бар деп. Ошолорду азыркы заманбап кандай окутуш керек, эмне кылыш керек. Мисалы бүт дүйнөдө Германияда мисалы элдик университеттер бар. Алар алтын колдорду үйрөтөт. У нас в Узбекистане сейчас широко. Биз бүгүн бул конференцияда Өзбекстандагы чоңдор үчүн окутуулар кандай өтүп жаткандыгы боюнча доклад жасадык. Биз үчүн бул иш-чара жемиштүү болду десем болот. Тажрыйба алмаштык, эми практика жүзүндө дагы ишке ашырабыз. Циток коомдук фонду Кыргызстанда билим берүү декадасын 4-жыл катар менен өткөрүп, өмүр бою билим алуунун маанисине көңүл буруп келет. Маанилүү иш-чаралардын бири ар жыл сайын өткөрүлүүчү эл аралык илимий практикалык конференция. Анда ар кайсы өлкөлөрдөн келген эксперттер билим берүү жаатындагы актуалдуу маселелерди талкуулашат. Бул конференциянын натыйжасында биз баягы көптөгөн сунуштарды, пикирлерди уктук жана ушул андрогогиканы кесип катары ушул багытты алдыга жылдыруу жана таанытуу максатында иш алып барышыбызды дагы бир жолу аныктап, чечмелеп чыктык. Ушул кесипке ээ болгон адамдар мектептеги мугалимдер үчүн, ата-энелерди окутуш үчүн, ата-энелер мектебинин алкагында ошого муктаждык бар экенин бүгүн түшүнүп атабыз. Демек, бул багытта ушул кесипкөйлөргө дагы талап жогору экенин дагы бир жолу тастыктап чыктык. Азыркы учурда биздин Кыргызстандагы андрогогика кандай деңгээлде өнүгүп атканын,
жөнүндө сөз кылдык. Ошондой эле андрогогика биздин кошуна мамлекеттерде Өзбекстанда, Белоруссияда жана Германияда кандай өнүгүп аткан ошол тууралуу талкууладык. Биз кайсыл деңгээлде экенибизди өзүбүздү билип, кайсыл нерселерди биз алардан алсак болот, кайсыл нерселерге биз көңүл бурушубуз керек экен, каяка өзөбүз деген суроолорду берип, ошолорго жооп бергенге аракет кылдык. Албетте, конференциянын жыйынтыгында биз жакшы чечимдерге келдик деп ойлойм. Себеп дегенде бул конференциянын алкагында андрогогиканы жайылтуу керек экенин биз толук түшүндүк, ынандык. Конференциянын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда чоңдорду окутууну өнүктүрүү боюнча негизги тыянактар жана сунуштарды камтыган резолюция кабыл алынды. Дастан Жолдошев, Жумабек Ногаев, 7 канал, атайын чыгарылыш.